Сулайман Кайыпов кыргыз элинен чыккан ар тараптуу илимпоз инсан. Ал түрк тилдүү өлкөлөр арасында фольклорчу, этнограф, тилчи, жазуучу, публицист, котормочу, текстолог жана коомдук ишмер катары таанымал. Кыргыз, орус жана түрк тилдеринде 200дөн ашуун илимий жана илимий популярдуу макалалардын автору. Тарых илимдеринин доктору быйыл 70 жашка толду. Бишкекте өткөрүлүп жаткан эл аралык симпозиум кыргыздын кыраан окумуштуусунун мааракесине арналды. Менин biraz жасап койгон иштеримди дагы элге көбүрөөк тааныталы, дагы дүйнөгө тааныталы деп аткандыктар үчүн мен абдан ыраазымын. Кыргызстанда өтүп жатканы мен үчүн бир сүйүнүч болсо, мага арналып калганы андан бетер сүйүнүч, себеби эмгегиң жерде калбайт экен деген бир сезим келет экен. Анан мен айтып атам, мындай кылсаңар мен дагы андан бетер катуу иштеп берейин деп тамашалап коюп атам. Симпозиумга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов да катышып, куттуктоо сөзүн айтып, улуттук идеологияга кошкон салымын белгиледи. Ар дайым эң жогорку сөздөр айтылат. Анткени сиз бүт өмүрүңүздү, илимий багыттарыңызды сөз дүйнөсүнө батырып, Кыргыздын улуттук идеологиясын элдик ооз-эки чыгармачылыктан, акындар дүйнөсүнөн, этнографиядан тапкан, аларды нур сымал кайрадан элге таркаткан азыркы улуттук интеллигенциясынын прогрессивдүү жана үлгү инсанысыз. Эл аралык иш-чараны өткөрүү демилгеси Туркиянын Анкара шаарындагы Кут билим, илим изилдөө жана маданият коому тарабынан көтөрүлгөн. Ал эми Түрксой эл аралык уюму колдоо көрсөтүп, түрк тилдүү мамлекеттердеги илим изилдөөчүлөр чакырылган. 2 күндүк симпозиум Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде жана Илимдер академиясында өткөрүлүүдө. Жумларын yapılması bilim camiasının Түрк дүйнөсүндөгү илим, билим чөйрөсүнө салым кошкон инсандарды биз колдойбуз. 3 жума мурун эле Түркиядагы Чаңкыры Каратегин университетинде 2-чи эл аралык конгрессин өткөрдүк. Себеби мындай иш-чаралар түрк дүйнөсүндөгү илим, билим жана маданиятты жайылтууга өз таасирин тийгизет деп ойлойм. Өмүрүн илимий иштерге арнаган инсандын жасаган эмгектерин замандаштары сыймыктануу менен сөз кылышты. Илимпоздордун айтымында илимий эмгектерин эл аралык деңгээлде жаратканы, маңыздуу лекцияларды окуганы жана көп багыттагы дасыккан кесипкөйлүгүн тирүү энциклопедия катары сүрөттөшөт. Ушул басып жүргөн энциклопедия деп айткан сөз ушул ага абдан жарашат да. Анан келип биз ойлогонбуз филология баягы илим жок. Ал киши жаңыдан тарых илиминин доктору даражасын коргоду. Жашы өтүп баратканына карабастан, мүнөзү дагы ошол абдан жумшак, анан кийин керек болсо принципиалдуу жагына келгенде эч кимди алдыга салдырбаган, катуу карманган киши. Чынында эле бул универсал окумушту, тилекке каршы универсал окумушту биздин Кыргызстанда жалпы эле дүйнөлүк шартта азайып бараткандыгы белгилүү да, бардыгы эле прагматик болушуп. Бул киши чынында энциклопедиялык ой жүгүртүүсү кенен. Мына халықаралық Түрксой ұйымы үлкен бір берекелі істер жасап жатыр. Қазір Сұлтан Раип деген бауырымыз соның үлкен басында отыр. Өйткені көз тірісінде көрмеген құрметті, көз өлгеннен кейін көргеннен кейін ол адамға түкке керек жоқ, ол кейін ұрпаққа керек. Бірақ не де болса адамның көз тірісінде көргені, көз тірісінде марапатқа ие болғаны дұрыс қой деп ойлаймын. Сулайман Кайыпов Кыргыз Республикасынын илим жана техника жагындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, Сократ атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаты жана Европа ректорлор клубунун мүчөсү. Сайрагүл Полотова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.